каалагандай көрүп турам. Бул тиги жогорку математикага бара турган жол ушул биринчи класстан абдан ыраттуу башталып жатат. Ушуга көңүл бурушуңар керек. Анан жанагындай ата энелердин мындайча айтканда хейт деп коебуз го. Ошонусу тиги китептин баркын түшүрүп, баасын түшүрүп салбаш керек. Анан бул китепти жапканга алып келбеш керек да. Себеби бул окуу китеби математиканын концепциясы, чыныгы математика. Анан ошон үчүн силерден ушу суранып кетем. Түшүндүрүү иштерин жакшы жасаңыздар. Анан баланын алы жете турган тапшырманы бериңиздер. Экинчи деңгээлди бербеңиздер. Биринчи деңгээл. Классыңарда диагностика жүргүзөсүңөр. Методикада бар да диагностика деген, ким кайсыл деңгээлде жана дифференцирлеп окутуу деп өткөнбүз да жогорку окуу жайда окуп атканда, Анан ошол жерде айтат. Ким кайсыл деңгээлдеги эсепти чыгара аларын диагностика менен билип алгыла дейт. Анан ошого жараша иш алып баргыла дейт. Анан өнүктүрүү жолундагы кадамдар менен белгилеп аласыңар. Акматка муну берем, Ташмат муну иштесин деген сыяктуу. Анан ата энелери гана жардам берип, өзү такыр билесиңер да, 3 деңгээлге бөлүнөт, ой жүгүртүү. Репродуктивдүү деңгээл, продуктивдүү деңгээл, анан креативдүү деңгээл болуп, Кээ бир окуучулар болот, репродуктивдүү деңгээл. Аларга жардамы жок, эч нерсе кыла алышпайт. Жанында бир киши карап туруш керек. Аны жаз, аны мындай кыл, мындай кыл. Кээ бирөө бар, продуктивдүү деңгээлде ой жүгүрткөн балдар. Алар мону чыгарып кел, эми тиги биринчи экиге экини кош, анан кийин деп жөн эле башын көргөзүп койсо аягын өзү улап кетет. Креативдүү балдар бар, аларга жөн гана көргөзүп коесуңар, мончанчы эсептеп эле коесуңар, болду, алар өздөрү чыгарып кетет. Анан ушул деңгээлдерди аныктап алып, баланын ой жүгүртүүсүн, анан ошого жараша тапшырма берсеңиздер, класска бир гана тапшырманы бербешиңиздер керек да. Бул ушул деңгээлде окутуу принцибине кирет. Анан жана мыйзам ченемдүүлүк дегенди бул эмне деген биз дагы өзүбүз түшүнбөйбүз деп жатышпайбы? Бул китептеги мазмун ушул мыйзам ченемдүүлүктүн тегерегинде чогулган. Мыйзам ченемдүүлүк бул математика. Математика бул өзү эле мыйзам ченемдүүлүк. Мен ошол боюнча тиги кичине презентация кылып коеюн дедим эле. Айлана тегерегиңиздерди өзүңөр карасаңар, эме килем илинип турбайбы? Ошо килемди карасаңыз, Гүлжана. Ошол килемдеги жана оймо чиймелер турат го. Бул жерде геометрия жатат, бул жерде тиги мыйзам ченемдүүлүк жатат. Симметрия. Симметрия огун караңызчы азыр. Тең ортосунан мынтип бөлсөңүз, ошол жерде симметрия огу турат. 4кө бөлсөңүз, ортодогу кесилиш чекит, симметрия чекити болот, анан эки жагынан симметрия сызыктары сызылып турат. Ушинтип башталып, анан кийин жана аналитикалык геометрияга чоң 3D фигуралар менен иштегенге кетет. Анан жана технология сабагы ушул математика менен абдан тыгыз байланышкан. Архитектура тыгыз байланышкан. Эгерде убактыңар болсо, Фибоначчи саны деп эмеге YouTube'га коюп туруп карап көрсөңөр, абдан сонун тиги маалыматтарды аласыңар да. Эмне үчүн ушул мыйзам ченемдүүлүк 1-класстан башталган. 11-класска чейинки маалыматтын баардыгы тең ушул мыйзам ченемдүүлүктүн тегерегинде жүрөт. Жогорку математикага чейинки жол. Анан үзүк орто жолдон пайда болуп калбасын деп, жөн эле түшүнүктөр эле берилип кетет. Жана шуруну берип атпайбы? Бир ак, бир кара, бир ак, бир кара, бир ак, бир кара болгон колго таккан шуруну берип. Ушул жерде кандай мыйзам ченемдүүлүк бар, карачы деп атат. Ал жерден анан балдар айтат, бир ак, бир кара, бир ак, бир кара болуп атат деп. Анан, сен өзүң түзүп көрчү анда дейт. Десе, балким бала муреки жана көрүндүбү силерге? Ушул интернетте чуркап жүрөт бул видео, анан тиги элдер болсо бул бала үчүн оор, анан түшүнүксүз, анан деп атышат. Бул жерден оңой эчтеке жок. 1-класстын баласы ойноп атып эле, эми бул жерде кандай мыйзам ченемдүүлүк деген сөздүн эле түшүнбөй жатышы мүмкүн да, бирок
ак кара ак кара болуп атпайбы? Мгм. Жанагы билесиңерби, шырдакка, кийизге, ала кийизге биз деле ак карадан жээк салабыз го. Ооба. Мунун баары тең мыйзам ченемдүүлүк эле, ушул геометриянын эле бир анан оймо чиймелердин баардыгында тең эме бар. Мыйзам ченемдүүлүк бар. Э, Анан муну карайт. Эки ак, бир кара. Кайра бир ак, анан бир кара. Кайра эки ак болуп туруп атпайбы? Мгм. Мунун последовательность чисел, сандардын ыраттуулугу деген темага алып кетет мунун баардыгы тең. Азыр жөн эле оюн менен берип атпайбы? Ооба. Анан сен өзүң түзүп көрчү деп атат. А эгер бала эки ак, эки кара, эки ак, эки кара, эки ак, эки кара кылып коюшу мүмкүн. Кээ бири үч ак, эки кара, үч ак, эки кара, үч ак, эки кара кылып коюшу мүмкүн. Ушунун баары тең эле мыйзам ченемдүүлүк деп, математика мунун баары тең. Анан ушундай оюн менен барып отуруп, анан жанагы эме мүчөдөн мүчөгө өтүү принциби деген бар. Жетинчи, бешинчи класста башталат. Ошого ушул алып келет. Мгм. Э, Анан 2D, 3D фигуралар бар го. Мгм. Ошолордогу мыйзам ченемдүүлүккө дагы ушул алып келет. Анан симметрия сызыгы деген темага дагы алып келет, симметрия огуна алып келет, көчүрүүгө алып келет. Эми мындайча айтканда математиканын улам тереңдеши менен ушул биринчи класстагы бир дагы могул жерде сөз ашыкча берилген эмес. Бир сөз. Бүт баарынын тең уланып кетип жаткан жолу бар өзүнүн. Мурункуда катышсаңар көрдүңөр болушуңар керек. Мазмундук тилкени көргөзгөм. Ким көрдү? Сиз көрдүңүз беле? Мазмундук Жок, тилкени. көргөн эмесмин. Жок, жаңы кошулган 10 Pro. Жок, аны көргөн эмесмин. Азыр анда мен ачайын. Азыр. Мен азыр телефонум өчүп атат, азыр кайра кирейинчи. Мазмундук тилке. Калды го бу. Мгм. Ошого сып кетпеш. Азыр. Көрүндүбү? Көрүндүбү? Мгм. Бирок бирден кантип чоңойтуп атканбыз, экрандан майда болуп көзгө көрүнбөй атат да. Азыр мен чоңойтуп коем. Мына биринчи класс. Азыр мен бир эле тилкени көргөзөм силерге. Бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр, проценттер, анан катыштар деген тиги мазмундук тилке. Бул биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы класска чейин кантип барганын көрөсүңөр да. Бөлчөк десе эле биз биринчи класстан бөлчөктү өтүп атабыз деп түшүнбөшүбүз керек. Бөлчөк деген түшүнүк гана кирип атат. Бул силер үчүн мынакей жазуу, мугалимдер үчүн гана. Мгм. Муну окуучу кереги жок. Жарым деген гана түшүнүк кирет биринчи класста. Анан чейрек деген эле түшүнүк кирет. Ал жана 2-ден 1 деп жазылып турганды биз 2-ден 1 деп атабайбыз аны. Жарым деп эле атайбыз. Мгм. Ал кийин окуучу көргөндөгү жүрөгү түшүп кетпесин деп эле азыртан эле көзү көнө берсин деп киргизип коет моундай кылыпчы, 4-төн 1 деген. Бирок муну 4-төн 1 деп атабайбыз. Чейрек деп гана атайбыз. Мгм. Чейрек деп эле айта беребиз. Анан кийин 2-ден 1 муну 2-ден 1 деп атабайбыз. Жарым деп атайбыз. Бул жерде азыр үлүш деген гана түшүнүк кирип атат. Үлүш түшүнүгү чоңоюп отуруп бөлчөк алып келет. Мына жарым чейрек деген гана түшүнүктөрдү ала беребиз.
Анан мына карап турсаңар, 1-класс, 2-класс, 3-класс, 4-класс. 1-класста только получение половин деп турат, жарымдарды гана алабыз. Анан бүтүндүн тең жана тең эмес бөлүктөрү, бүтүндү бөлчү 2-ге деп айтабыз го, ошондо эгерде тең 2-ге бөл деп айтсак, биз анда үлүштү ал деп атабыз. Тең бөлгөндүн өзү эле үлүш бирөөсү. А эгерде тең эмес бөлүшү да мүмкүн да, нанды сындырганда сөзсүз эле тиги үлүштү ала албайт да, тең бөлүнбөй калышы мүмкүн. Демек, бүтүн бөлгөндө тең бөлүнбөшү да мүмкүн деген түшүнүктөрдү гана алат. Бөлчөктү албайт. Азыр 1 мүнөт, Гүлзат. Азыр 1 мүнөт. Специалист. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз сиз 6 мүнөттөн кийин чала аласызбы? Мен онлайн. Азыр биякта карасаңыз, мен онлайн сабак өтүп атам эле да. Мугалимдер менен ушул жерге кирип кошулбайсызбы? Андан кийин экөөбүз сүйлөшөлү. Сиз атыңыз ким? Таанышып коесузбу мени менен? Саламатсызбы? Сиз ушундай тиги кайрылып жатканыңызга мен абдан кубанычтамын. Азыр эгерде мен сизге ссылка жиберсем, кошула аласызбы? Мугалимдер менен жолугушуу болуп атат онлайн. Андан кийин экөөбүз сүйлөшөлү ушул китептин бир. Мугалимдер менен уксамды көрсөтпөй эле мында кошулсам болобу? Конечно, сөзсүз болот. Сөзсүз. Азыр мен жиберип коеюн. Кайсы мектептин мугалими? Мен бардык республиканын мектептеринин мугалимдери менен жолугушуп жатам онлайн. Азыр мен сизге ссылка жиберип коем. Андан кийин экөөбүз сүйлөшөбүз калып. Вопроско мен ответ таппадым. Анда мен сизге сиз менен жекече ушул сурооңуздун баардыгына жооп берүүгө даярмын. Просто мага убакыт керек болуп жатат. Сиздин убактыңыз болсо, азыр бул жерге катышыңыз. Абдан сонун болот эле да. Кичине мындай, балким өзүңүз жооп алып аласыз. Андан кийин экөөбүз кайра тиги сиз менен ар бир сурооңуздарга жооп берем. Убакыттын гана суроосу болуп турат. Мен кошулуп берейинчи. WhatsApp менен эле? Ооба, WhatsApp менен. Жөнөтүңүз, кошулуп берейин. Азыр мугалимдер азыр кичине күтө турасыздарбы? Мен бул жака кошуп коеюнчу, бирөөсүнө 1 сааттай. Гүлзат. Уже ата энеде суроо болуп калды. Мына. Көрүп атасыңар? Мен бир гана тилкени көргөзүп атам сиздерге. Бир гана мазмундук тилкени 1-класстан баштап 6-класска чейинки өнүгүүнү көргөзүп атам. Андан кийин баягы күнү көргөзүп бергем, 7-класстан баштап 12-класска чейинки өнүгүүнү көргөзгөм да. Азыр ушинтип жарым, анан чейрек, 2-класста чейрек деген түшүнүк кирип атат, Анан 3-чейректе бөлчөктөр, үлүштөр, тиги кандай бөлчөктөр менен үлүштөрдүн кандай тиги байланышы бар экенин, кандай айырмачылыгы бар экенин ушул жерден талкуулашат. Анан бөлүк менен бүтүндүн байланышы бул эмнеге алып келет билесиңерби? Пропорцияга алып келет. Пропорция деген түшүнүк алып келет. Мореки соотношение частицы, то есть бөлүктүн мындай го, класста 25 окуучу бар, алардын 12си кыздар. Класста канча балдар бар?
деген болсок, эгерде бүтүндү 100%тикти, бүтүндү 25 деп алып, анын 12си кыз болсо, анда канчасы бала кемитип, ушинтип отуруп пропорция деген түшүнүккө киребиз. Анан карасаңар, бөлчөктөрдү салыштырып отуруп, эме масштаб түшүнүгүн ушул жерден калыптандырып кетебиз. Масштаб деп айтпаганыбыз менен, бирок түшүнүктөр ушул жерден берилип кете берет. Анан кийин аттары аталып, аныктамалар чоң класстар өткөн сайын берилип баштайт. Методикадан окугансыңар, ввод понятие, түшүнүк киргизүү дегенде. Ошол иш болуп атат могул жерде. А эгерде бөлчөктүн ушул деп тиги үлүштөр деп, анан жарымдар деп, чейректер деп бербесек, 5-класстан эле тиги бөлчөктөр пайда болуп калса, окуучуда үзүлгөн түшүнүк башы каякта экенин таппай калат. Жана бирдекени издегенде башына бар деп айтабыз го, ушундан. Кайсы класстын математикасы болбосун, башын 1-класстан табат. Башталышын. 1-класста ошо берилип аткан темалар 2-класста деле ошо улантылып кетилет экен, Сөзсүз узартылат. Сөзсүз уланып, улануучулук принциби абдан сакталган. Анан системалуулук деген дидактиканын принциби бар. Бул дагы сакталган. Анан 3-класста кайра ушуга кичинеден кошулуп отуруп, мына көрдүңөрбү, мен эмени жазып койбодумбу могул жерде. 1-класста 13 бөлүм, 2-класста дагы бул 13 эле бөлүм, 3-класста дагы 13 бөлүм, 4-класста дагы 13 бөлүм. Бирок 5-класста бул ондук бөлчөктөргө кетти. 3 бөлүм. Жүздүк үлүштөргө кетти. Анан жөнөкөй бөлчөктөр жана ондук үлүштөр, проценттер деген түшүнүктөр кетти. Көрдүңөрбү мына? Жөнөкөй бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр деп тереңдеп баратат билим. А мына 1-класста бөлчөктөр деген ушунча гана берилет. Бөлчөктөр деген түшүнүктү бербейбиз, бирок биз жана жарымдарды алуу деп түшүнүктү берип атабыз. Мына, могул эле. 2-класста көрдүңөрбү тереңдеп атканын? Чейректер кеттиби? Анан кайра чейректерди бириктирүү кетти. А 3-класста ушул эле тема 13-чү, 14-чү 2 бөлүм болуп берилип атат. Көрдүңөрбү? 2-класста дагы 2 бөлүмгө, 3-класста дагы. А 4-класста бул жерде азыраак берилгени менен, бирок жанагы эмеге пропорцияга кетип атат. Катыштар пропорция түшүнүгү тереңделип атат бул жерде. Анан ал эми 5-класста болсо, мына 4-класста бул дагы бар. Бөлчөктөрдү табуу, пропорция түшүнүгү. Анан 5-класста ондук бөлчөктөр, жөнөкөй бөлчөктөр, анан кийин бөлчөктөрдү кошуу, кемитүү. Анан катыштар болуп, ушунча тема ушу бөлчөктөр деген бериле. Чоң мазмундук тилкеде камтылат. Ушуну эске алышыбыз керек. Могулеринкинин баарын тең. 5-класста бул теманы абдан жакшы өздөштүрүш үчүн 1-класстагы мууреки керек. Ансыз болбойт. Жаңы кошулгандар бар экен? Сурооңуздар барбы? Мен ушундай кылып бардык мазмундук тилкелерди көргөзүп чыккам, өнүгүүсүн. Анан китептен дагы ачып, 1-класстын китебин алып, бир темасын, анан 2-класста кантип өгөнүп аткан китептен көргөзүп, 3-класстын китеби колуңарда жок болсо да бизде бар, 3-класстын китебинен көргөзгөм. 4-класстын китебинен, 5-класстын китебинен, 6-класстын китебинен мен көргөзүп бергем бардыгын мисалдар менен. Бул мазмундук тилке кандай берилгенин, түшүнүктөрдүн улануучулугун. Эми сурооңуздар барбы?
Силерди көрбөй калдым азыр. Бирөө кошулду. Келиңиздер, кичине талкуу жүргүзүп коелучу. Биринчи класска сабак берип жаткан эжекейлер, кесиптештер, экинчи класстын китебин көрдүңүздөрбү? Көрдүм, мен өзүм балам 2-класста. Эң сонун, абдан сонун. Анализ деп көргөн жоксузбу? Экинчи Ошо класс. тапшырмаларын аткарып жатып, ошо көрүп аттым да, ошо 1-класстын темасынын тапшырмалары 2-класста да уланаарын көрүп атам да ошо. Тереңдеп баратканын байкадыңыз, э? Мхм. Азаматсыз, абдан сонун. Экинчи класска сабак берген эжекейлерден барбы бул жерде? Тааныштырып коесуңарбы? Өзүңүздөрдө 6 катышуучу бар экен. Мени менен 6. Менден башка 5. Азыр мен бири 2 гана кесиптеш менен тааныштым. Калганыңыздар, эгер мүмкүн болсо, өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Мен Ошо 2-класстын мугалими болом. Шайбекова сонун. Анара. Кайсыл мектеп? Айтмамбетов мектеби, Талас область. Аха. Эң сонун. Угуп атам. Дагы? Мен Сиздин 2-класстын мугалими. сурооңуздар барбы? Сурообуз бар эле, көп эле жерден түшүнбөй атабыз, уже башкачараак болуп атат. Ошону билип атабыз дагы, анан ушул ар бир жуманын ушул 3-күндү ушундай онлайн жолугушуу уюштуруп атабыз. Биз китепти тиги адаптациялап жаткан. Ошо мен да биринчи жолу ошо бүгүн кирип атам да, угуп ошо коллегаларыман. Бир айдан ашып калды. Ар бир жумада жолугушуу уюштуруп атабыз. Анан мен презентация өткөрүп, суроо жооп аркылуу тиги мугалимдердин көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылып, жардам берүүгө, көмөктөшүүгө аракет кылып жатабыз. Анан дагы мугалимдерден суранып кеткенбиз, эгерде ата энелериңиздерде суроо пайда болуп калган болсо да, бул жака тиги талкууга келип катышышсын, чогуу чечели. Мугалим Ооба, жана жүз проблемасы менен ичиндеги өзү сандарды жалгыз. кошуу, кемитүүдө проблемалар болуп атат да. Алар эми жаңы эле 20га чейин үйрөнтүрүп эле анан кайра эле 100 ичинде болуп кетти да. 100 ичиндеги сандарчы. Анан же мамычаны Саламатсыздарбы? Угуп атабыз сиздерге. ооба болуп атат. Тааныштырып койсоңуз өзүңүздү. Мен Бекзат. Мен ушул 1-класстагы баламдын атасы болом. Конкретно аты жөнүн айтпай эле коеюн. Тамам. Макул. 1-класстагы мына 12 жылдык программа менен сиздер киргиздиңиздер да. Биз Анан киргизген бизге да жокпуз. Мамлекет, мамлекет киргизди. Да, мамлекет киргизди түшүн баарыбыз атаманычы. мамлекеттин тиги жарандарыбыз, айта бериңиз. Хорошо, түшүн атам, аны түшүн атам. М. Китептер аябай сложный. И элементарно азыр математикасында 36-бетте 6 заданиясында жазылып турат. Мгм. Отсортируй фигуры ниже на 2 группы. Тебе нужно Мгм. использовать все фигуры дейт. Мен азыр эле фотосун жөнөттүм. Кандай кылып бөлөбүз? По фигурам бөлөбүзбү, же по буквам бөлөбүзбү? Же болбосо буну деген берде квадратиктер бар экен, эмелер бар экен, үч бурчтуктар бар экен, төрт бурчтуктар бар экен. Ошондой кылып бөлөбүзбү? Бекзат агай, кичине мүмкүнчүлүк бересизби? Мен ошол бетти таап, бул жерге тиги экранга чыгарып коеюн. Анан кийин чогуу талкуулап көрөлү. Как бизге азыр менин кесиптештерим дагы жардам берсин. Бул чогуу катышып тиги талкуулайлы, э? Азыр мен чыгарып алайын. Эмне жөнүндө сөз болуп атканын азыр. Сиз кайсы жака жибердим дедиңиз? Мен чалайынчы азыр. Мен приемныйга чалып сиздердин номериңиздерди алдым, приемныйданчы. Мен образование приемныйдан. Анан мен образование сиздердикин берди номерди. Именно по книгам. Гүлзат, Литература жана скрин кылып мага жиберип берди. койчу. Бекзат агай кайрылып жаткан суроо боюнча ошол бетти. Мен азыр чыгып кетет, эме издесемчи.
конференциядан чыгып кетпештин аракетин кылып атам. Ага. Мхм. Азыр дагы мен сиздин 1 класс деп жатасыз, окуучу балаңыз. 1 класс. Биринчи класс математика, Класс. 36 бет, 6 тапшырма. Макул ага, 36 бетте темасы кандай экен, ошону мага биринчи айтсаңыз да. 36 беттеби? Бу жерде 5-6 задание турат. Темасы Жок, 5 сиз глава 2D, 3D фигура деген. 34-төн башталат экен. 34-төн башталат. Ошол 34-үнчү 5 главанын 2D, 3D деген фигура деген главанын эмеси боюнча, тапшырмалары боюнча 6 тапшырмасына келип токтолдум. 5-син вот как-то бу жерде түшүнсө болот экен да. Как отсортирована фигура деп турат. Отметь деп турат, птичка мененчи. Согласен, ага, мен түшүндүм. Мындай кылып эле птичка коюп койсо, анан буну деген по свету, по форме кылып чогултуп коюптур дедим. 6 заданияны караңыз. Отсортируй фигуры ниже на 2 группы. Тебе нужно использовать все фигуры. Кантип сортировать этебиз? Эң сонун. Абдан сонун суроо бердиңиз да. Мен бул жака чыга албай жатам. Азыр тиги сиздерде бар болсо, эгерде ким мугалим болсо, китеп эмес, бул дептер экен сиздин айтканыңыз, Рабочий тетрадь. Рабочая Так, тетрадь. рабочий тетрадь. Экөөнү тиги алмаштырбаңыздар да, рабочая тетрадь. Сизде дагы бир суроом бар. Үйүңүздө ушул окуу китеби барбы? Рабочая тетрадь бар экен, учебник барбы сизде? Учебниги бар. Учебнигини мына, мен азыр учебнигин ачтым. 5 главага келиптир. 5 главага ачсам 2D и 3D фигура дейт. 3D фигура. Эң сонун. Эми мындай кылалы. Сиз анда 5 көнүгүүнү биринчи караңыз. Бул жерде мынтип жазылып турат, Түсү менде кыргызчасын жиберишиптир мага. Мен мындай кылайын да. Мындай кылайын. Бул окуу тапшырма до конца этилген эмес да. Неозадаченная тапшырма. То есть отсортируй. Сиз эми угуп турсаңыз. Отсортируй, каяка карата. 5 главанын канчанчы эмесине карата отсортировать этишибиз керек. Учебниктин канчанчы тапшырмасында көнүгүүсүндө жазылып турат. Мен угуп турсаңыз, сиз эме мугалимсизби же мугалим эмессиз да, педагог эмессиз да, педагог. Мен мугалим эмесмин, просто мен ошол нерсени түшүнүп атам да. Мен түшүнбөгөндөн кийин Мен сизге адис катары мен түшүндүрүүгө аракет кылбайм. Мен азыр сизге жөн гана жүйөнү айтайын, кандай кылыш керек, жолун айтып берейин. Андан кийин талкууга эме кылсаңыз, тиги кайрадан катышсаңыз, биринчи кичине сөзгө конок берип туруңузчу, мен сизден суранат элем. Биринчиден, дептерде эгерде 3 тапшырманын жанында тиги белги турат, байкаңызчы. Байкадыңызбы? 3 мындай бурчтуу тияктуу болгон 6 дегендин жанында сол жагында белги турат. Бул белги эмнени билдирет? Бул белги кээ бир гана тапшырмаларда бар. Бул абдан жогорку ойлонууга түрткү берүүчү мисал деп айтылат деген белги. Эми угуп туруңуз. Сиз айтып жатпайсызбы? Толук берилген жок. Сен фигураларды түсүмү боюнча топко бөлүштүр деп жазыш керек болчу. Же болбосо, сен бул фигураларды формасы боюнча топторго бөлүштүр деп жазыш керек болчу деп атасыз. Жок. Же болбосо 5 көнүгүүгө окшоштуруп бөлүштүр. Угуп туруңузчу. 5 көнүгүүнүн деңгээли төмөнүрөөк. 6 көнүгүүнүн деңгээли жогорураак. Бул ойлонууга берилген. Бул жерде жанагы 3 бурчтук деген каалагандай бала жооп бериши керек. Бирок бул эмеде колдонмону ачып карасаңыз, ошондой жазылып турат. Бала бул тапшырманы аткарууда өзү каалагандай топко бөлөт. Мынтип айтат. Анан кийин бөлөт да, бала бөлгөндөн кийин айтат. Сен, мугалим сурайт мындан, окуучудан. Сен кандай топко бөлдүң дейт. Бала жооп берет. Мен түсү боюнча бөлдүм дейт. Мына ушуга алып келе турган тиги тапшырма. Бул жерде сиздер ойлобоңуздар, биз отуруп алып тиги бир сөздү унутуп калып, анан бир сөздү ашык жазды экен деп. Ар бир сөзүн тиги жанагындай педагогикалык, методикалык
жип тизмеден өткөрөбүз. Бул жерде отурган бир киши отуруп алып жазбайт. Сиздер тиги келсеңиздер болот. Келип биздин иштеп атканыбызды көрүп кетүүгө мен чакырат элем. Силер жаран катары эми дагы келип бир суроо анда. көрүп кетсеңиз Анда болот. Эми бир сиздерге угуп дагы бир туруңуз, суроо. мен сизге педагог катары жүйөлүүсүн айтып жатам. Эчтеке калтырылган эмес, унутулуп калган эмес. Бул жерде ойлонууга, балага өзүн иш аткарууга жогорку деңгээлдеги маселе берилген. Эгерде сиздин балаңыз бул тапшырма мугалимге берилбейт. Бул тапшырманы окуучу менен мугалим экөө иштешет. Эми сиз мени угуңуз. Эгерде ошондой бала өзүнүн ою менен болсо, анда могу жерге жазып коюш керек болчу. Бул баланын оюна каратылган эме депчи, суроо депчи. Белги ошону көргөзүлөт. Тиги могу жерде 3 пункт болуп турган белги ошону көргөзөт. Китепке андай кылып тиги бардыгын ар кайсын сөздөрдү жаза бербейт. Ашыкча бир дагы сөз жазылбайт. Бул угуп туруңузчу. Бекзат, кичине сөзгө конок бериңиз. Сиз мага суроо бердиңиз, мен жооп берүүгө аракет жасап атам. Менден кичине угуп туруп, анан кийин айтыңызчы, сураныч сизден, мен абдан суранайын сизден. Бул китептерге методикалык колдонмо бар. Ал ата-энелерге да жеткиликтүү. Китеп Edu.kg сайтына киресиз. Китеп жазып алсаңыз .edu.kg. Биринчи классты басасыз. Ошол жерде мугалим үчүн колдонмо деген тиги бөлүм бар. Ошону ачасыз дагы. Ал жерде ушул тиги маселе, мисалды кантип чыгарыш керек кадамдары менен жазылып турат. Ата-энелер үчүн дагы жазылып турат. Ата-эне, эгер сиз окуучу балаңызга жардам берейин десеңиз деп жазылып турат. Могу белгини көрсөңүз, анда сиз могул суроону бериңиз. Эгерде могул суроо ушундай жазылып турат, бул үчүн берилген деп ошентип жазылып турат. Окуучу бул жерден өзү ушундай ой жүгүртүүгө берилген, мисал күтүлүүчү жооптор деп туруп, күтүлүүчү жооптордун бардыгы тизмектелип жазылып турат. Сиз окуучуңуз, балаңыз кайсыл күтүлүүчү жоопту бергенине жараша сиз аныктап аласыз. Балаңыз бул теманы жакшы түшүнүп атыптырбы, түшүнбөй жатыптырбы деп. Эже, мени уксаңыз. Мен мектепте андай окуган эмесмин. Сиз дагы мектепте андай окуган эмессиз. Сиздин балаңыз мынтип айтат экен да, азыркы балдар мындай деп айтат. Мен ушул замандын баласымын дейт. Мени окуткан мугалим мурунку замандын адамы дейт. Сиз угуп туруңузчу. Менден дейт, балаңыз айтат. Менден келечекти талап кылат дейт. Мен кандай кылышым керек дейт. Балаңыз ушул замандын баласы. Сиздин эгерде мугалимдик кесибиңиз жок болсо, педагог болгосоңуз, балаңызды окутпаңыз. Мен сизден суранып кетем. Эже, мунун окутуу эмеси деген, ыкмасы деген өтө сложно болуп атпайбы? Буну деген могу жерге жазып коюш керек да, өзүң ойлон депчи. Сиз үчүн өзүңүз үчүн гана жооп бериңиз. Бул эксперименттерден өткөн. Сиздин гана балаңыз үчүн ориентир кылынбайт. Китеп бир кишинин баласы үчүн жазылбайт. Мындан канча собсонун чыгарып аткан окуучулар бар. Жогорку деңгээл алынат. Ошого карата деңгээлденип берилет. Эгерде сиздин балаңыз бул эсепти чыгара албаса, аны чыгарууга кыйноонун кажети жок. Кыйнабаңыз балаңызды. Сиздин мугалимиңизди биз менен байланыштырып койсоңуз. Мен угасызбы же жокпу? Сөз бербей эле. Сиз вообще эле мол болуп кеттиңиз го. Сөздү уксаңыз, мен суроо берип атам. Сиз мага эми Бекзат Акматов, сиз мага жекече чыгыңыз. Бул жерде биздин экөөбүздүн азыр кайым айтыша турган территория эмес. Бул жерде мугалимдер менен иштешип атам. Азыр чыгып туруңуз. Ясна жооп берсеңиз, сөздү айлантырып, эме кылып салбай, көбөйтүп салбай. Азыр чыгыңыз бул жерден, экөөбүз өзүбүзчө тиги сүйлөшөлү. Сиз эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо бул жака келиңиз. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо келиңиз, мен сизге тиги баштан аяк бул эмне үчүн жазылганын, эмне үчүн жазылбаганын бардыгын тең түшүндүрүп берем. Сизге тиги методикалык колдонмону көргөзөм. Убактымды бөлгөнгө мен даярмын. Бирок биздин башка дагы жумуштарыбыз бар. Азыр мен тиги бул территорияда иштеп атам. Аракет кылдым. Башка мугалимдер, кесиптештер, сиздердин дагы жанагындай могул презентация боюнча сурооңуздар болсо, кайрылсаңыздар. Мен анда мындай кылайын, эже.
Мен официальный заявление менен кайрылайын, ушул китептер деген ушул туура эмес чыгарылган депчи. Сиз анда негиздеме келтиришиңиз керек. Эмнеге таянып айтып Негиздеме атасыз? Туура келтирип эмес туруп, чыгарылган. азыр элементарный русский язык чтения менен 1-класстагы эмеге мен элементарно эле келтирип коем да. Мейлиңиздер, мейлиңиз ал. Биринчи часть, экинчи частьтын мындай карап туруп элечи. Ооба, келип Бул эметиңиз, азыр келип бул кайрылыңыз. азыр деген Ал 12 сиздин жылдык тайгана оюңуз, менен Лар Садиктин немесиндегилер да. сиздин оюңуз, эгерде сиздин тиги илимий негиздемелериңиз бар болсо, ушул илимийге негиздөөгө туура келбей жатат деп тиги жүйөлүү кат жазсаңыз, биз жактан эч кандай каршылык жок. Мен Муну азыр деген башка иштей берейин, мындай сиз мага түшүнүктүү кылып жеке чыгарыш керек кайрылдыңызчы. болчу да. Бул территориядан чыгыңызчы, мен сизден суранам. Тиги сүйлөбөй туруңузчу, мен иштеп атам. Башкаларга дагы мүмкүндүк бериңизчи. Эмнеге кир деп мага айттыңыз? Мен сизди угуңуз дедим. Бул жерден келип мени менен талкууга түшүңүз деген жокмун. Сизди азыр Жок, сиз ошол убактым жака болбой жатат. сурооңузду бериңиз деп айтып атпайсызбы? Эки сүйлөп атпайсызбы? Ушул жака кирип талкууга түшүп, ошол суроолорду бер деп атасыз. Мен ушул суроолорду берип атамын. Сиз айткан өтүнүчтөр боюнчачы. Мага эмне кереги бар бияка Мен суроо сизге берипчи? мен сизге өтүнгөн жокмун. Мен сиз менен байланышууга азыр убактым болбой жатат дедим. Жок, сиз группага кириңиз деп айттыңыз. Мен кошулдум ушул группага. Кириңиз дедим, бирок мени менен сиз талашып ар кайсын сүйлөңүз деген жокмун. Мен Сиз сизге кайра макул эки жолу түшүндүрмө. сүйлөп атпайсызбы? Мен кире турган ниетим деле жок болчу бул группаңарга. Сиздин үнүңүздү кичине өчүрө туруңузчу, мен жыйынтыктап алайын. Урматтуу кесиптештер. Барсыңарбы? Ооба, эже барбыз. Биз баары бир тиги биздин кухнядан сырткары ата-энелердин ою башкача болушу мүмкүн. Туура, алар баягы мындай да. Мен дагы азыр мугалиммин, бирок азыр строй компанияга барып алып эле тиги айта берем да, сен могу үйдү туура эмес салыптырсың, могул жери мен адис эмесмин. Бирок ушундай оюм болот да, эми кыйшак болуп калыптыр, анан же болбосо могу стенаң жука экен. Бирок ар бир нерсенин параметри болот да, техникалык параметри болот, мазмундук параметри болот, анан кандайдыр бир принциптерге таянылып анан түзүлөт да, бир нерсе түзүлгөндө элечи. Анан сырткы адис болбой туруп эле анан баа бере берүүдөн дагы кичине ошо баа берүүдөн дагы кичине мындай корксок деп айтпайм, мен мындай кичине сабырдуураак болсок деп айтат элем да. Эгерде адис болсоңуз, анда адистик тиги бааңызды негиздемелер, илимий